Садыр Нуркожоевич, сиз президент болуп келгенде биз аябай сүйүндүк эле. Болгону Кемпироватты мурунку ордуга койсун. Ошол эле. Өзгөн райондагы Кемпироват суу сактагычы биздин ата тегиз болгон. Буну туура түшүнүңүздөр, митинг эмес, үгүттөө иш эмес. Жөн гана ушу биз элге ушул канча жылдан бери чечилбей келип аткан нерсени ачык айкын айтып койсо болмок. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Учурда Санкт-Петербург шаарынан өзгөндүк жердештер ар бир айыл өкмөттөн чогулуп, биздин атка минер кыргыз мамлекетинин башчыларына кайрылуу жасоо максатына чыктык. Биздин максатыбыз Өзгөн районуна караштуу Кемпироват суу сактагычын Өзбекстан менен келишкен протоколду элге ачык айкын көрсөтүүңүздөрдү талап кылабыз. Себеби элден жашырып, эртең депутаттарга ратификацияга алып барган учурда биз билебиз, депутаттардын 80% аны туура болсо дагы, туура эмес түзүлгөн болсо дагы колдоп берерин биз билебиз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, жашыра турган эч нерсе жок. Биз өз мекенибизден алыста жүрсөк дагы, өзүбүздүн жерибиз үчүн, суубуз үчүн кыжаалатпыз, сар санаадабыз. Эртең эмес бүрсү күнү өзүбүздүн мекенибизге барабыз. Мамлекетибиздин өнүүсүнө биз дагы тилектешпиз. Алыста жүрсөк дагы кайдыгер эмеспиз. Баткендеги болгон окуяга жүрөгүбүз менен кыжаалат болуп, болгон салымдарыбызды да коштук. Бул милдет эмес. Биз мекенибизден алыс жүрсөк дагы кайдыгер эместигибиздин белгиси. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, элди бугуп, жашырып, жаап жашырбай, элге ачык айкын ратификацияга барганга чейин ошол түзүлгөн келишимди, протоколду элге көрсөтүүңүздөрдү талап кылабыз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кыргызстандык мекендештер. Биз сиздер көрүп турган бул Санкт-Петербург шаарындагы Өзгөн ынтымагы коомунун жигиттери сиздерге жана Кыргызстандагы бийлик бутактарына жана биздин Кыргызстандагы мекендештердин баарына кайрылуубуз. Бүгүнкү азыркы күндөрдө биздин Кыргызстанда мекенибизде болуп жаткан көйгөйлөр, жер тууралуу маселелер, ушу көтөрүлгөн нерселерге биздеги элдин ушу Санкт-Петербург шаарында жүргөн бир туугандардын кайдыгер эмес экенинен кабар берип сиздерге ошол кайсыл тарап кандай маселе болуп, кандай жолдор менен кимдер тарап болуп чечилгендиги тууралуу бизге так маалымат берип койсоңуздар, биздин өтүнүшүбүз ушул. Анан элди бөлүп, же болбосо трайбализм кылып, биздин мекендештерге бирөө жарымды ушактап, жаман сөздөрдү сүйлөп, элди чабыштырып, туура эмес багыттарга үндөйүн деген ниетибиз жок. Биздин билгибиз келген учурда ушул акыркы жер маселеси Кемпироват тууралуу кандай маселе болуп, кайсыл тарапка чечилгенин айтып койсоңуздар, биз ар бир жаран, ушу сиздер көрүп турган мекендештер, ошол Кыргызстандын жараны биз кайдыгер эмеспиз, талаалап, ушинтип иштеп, аракет кылып, Кыргызстаныбызга кайтып барып жашайбыз деген ниетте ушул жерде жүрөбүз. Кээ бир арабыздагы бир туугандардын ошо Кыргызстандын жараны болгону менен 1 метр жери жок, менчик. Ал эми чоң гектарлаган бул жерде мамлекеттер аралык гектарлаган сөздөр жөнүндө ошол маселелер көтөрүлүп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик бутактары, ошо биздин Кыргызстанды башкарып аткан биздин бийликтин өкүлдөрү, сиздерден суранабыз, сиздердей биздин арабызда сиздер деген Кыргызстаныбыз деген патриот мекендештерибиз бар. Биз Кыргызстан үчүн ар дайым ушундай биригип, үн катып, бир жакадан баш, бир жеңден кол, бир ооздон сөз чыгарып, Кыргызстан мекенибиз үчүн үндөп, дайыма патриотбуз деп ушинтип чогулуп, жакшылык иштерди гана алып баруунун негизинде чогулуштарды өткөрөбүз. Адамдарды да бир жолу баса белгилеп айтып кетейин сиздерге. Бөлөлү, же болбосо жамандайлы, бирөөнү кетирели, же болбосо бирөөнү кемсинтели деген кайрылуу эмес, урматтуу мекендештер. Биздин талап эмес, биз талап деп кээ бирлер айтып атат. Туура, элдин кызматында жүргөн адамдар эл талап кылганга акысы бар. Биз учурда таладагы мусафир элбиз. Сиздерден биздин суранычыбыз өтүнүч.
ушул акыркы болуп жаткан жер маселеси тууралуу так маалымат же болбосо кайрылууңуздар болсо, ошону элге жеткирип коюңуздар. Биз ушул нерселерден кабар ала албай, ушул талаада жүргөн эл кыжалатпыз. Чоң рахмат.